Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен Бишкек шаарындагы номер 87 орто мектебинин физика мугалими Салимова Айнура Манкуловна 8 класстар үчүн физика сабагын өтүп бермекчимин. Бүгүнкү сабакта биз өткөргүчтөрдү удаалаш туташтыруу, өткөргүчтөрдү жарыш туташтыруу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Же болбосо ушул түшүнүктөргө ээ болосуңар. Практикада электр чынжыры бир гана электрди керектөөчүлөрдөн турбастан, бир нече керектөөчүлөрдөн турушу мүмкүн. Мисалы, үйдүн ар бир бөлмөсүндөгү электр лампочкаларын алып көрөлү. Алар бири-бири менен өз ара туташтырылган. Электрди көп пайдалануучу өнөр жай тармагында өтө көптөгөн керектөөчүлөр колдонушат. Аларга берилүүчү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланыш үчүн керектөөчүлөрдү бири-бирине ар кандай жол менен туташтырышат. Адатта өткөргүчтөрдү туташтыруунун эки жолу колдонулат. Алар удаалаш жана жарыш туташтыруу деп бөлүп алабыз. Удаалаш өткөргүчтү удаалаш туташтырууну карап көрөлү. Өткөргүчтөрдү удаалаш туташтырууда бул электр лампочкаларын сүрөтүн көрүп турабыз балдар. Бул электр лампочкалар удаалаш туташтырылган. Эми удаалаш туташтырылганда мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн ар бир туташтыруунун өзгөчө мааниси бар, өзгөчөлүктөрү дагы бар. Мисалы, удаалаш туташтырууну арыктагы суулардын кошулганына салыштырсак болот. Өткөргүчтөрдүн биринчи өткөргүчтүн аягына өткөргүчтүн башталышын, экинчи өткөргүчтүн аягына өткөргүчтүн башталышын жана ушул сыяктуу туташтырууну удаалаш туташтыруу дейбиз балдар. Эми электр лампочкалары туташтырууда мына ушинтип өткөргүчтөр менен лампочкалар туташтырылат. Эми балдар, кийинки сүрөткө көңүл бөлөбүз. Дагы эле силерге мен удаалаш туташтырууну көрсөтүп бермекчимин. Мына биринчи лампочка, экинчи лампочка, үчүнчү лампочка деп туташтырууларды көрсөттүк. Эми балдар, бул сүрөттө 3 электр лампасынын удаалаш туташтырылган чынжыры көрсөтүлүп турат. Эгерде биринчи лампочканы өчүрсөк, анда чынжыр үзүлөт дагы, экинчи, үчүнчү электр лампочкалары дагы өчөт. Бул удаалаш туташтырууда ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болот деп түшүндүрмөкчүмүн. Бул жерде удаалаш туташтырууда жалпы каршылык 1 плюс 2, же болбосо 2 каршылыктардын суммасына барабар. Ал эми бул жерде эгерде биз токтун күчүн ала турган болсок, анда токтун күчү И барабар И1 барабар И2ге, И3гө барабар. Ал эми чыңалууну карасак, У барабар У1 плюс У2 плюс У3 болот. Эгерде ушул туташтырылган 3 лампочканын схемада белгиленишин чийип көрсөтсөм, схемада ушинтип чийилип көрсөтүлөт. Өткөргүчтөрдү жарыш туташтыруу бир арыктагы суу 2 арыкка бөлүнгөндөй карайбыз балдар. Биринчи сүрөттө электр 2 лампочкасы берилген, жарыш туташтырылышы көрсөтүлгөн. Ал эми кийинки сүрөттө болсо, кийинки сүрөттү мен силерге электр лампочкаларынын жарыш туташтырылган схемасын көрсөтүп бермекчимин. Жарыш туташтырууда бардык өткөргүчтөрдүн бир учу чынжырдын А деп белгилеп коем, А чекитине, ал эми экинчи учу башка В чекитине туташтырылган. Эми чынжырга өткөргүчтөр жарыш туташтыруу моминтип туташтырылып ишке ашат. Радио кабыл алгыч, лампа, ысыткыч элемент деп белгилеп алабыз. Эми балдар, биз бул сүрөттө чынжырдын айрым бөлүктөрүндөгү чыңалуу кандайча бөлүштүрүүлөрүн тактап көрөлү. Ал үчүн балдар биз моминтип чийип, чынжырдын бөлүгүчүн Омдун законун жазып алабыз. Омдун закону И барабар У бөлүнгөн R. Бул жерде балдар токтун күчү
и барабар i1 кошуу i2 же болбосо токтун күчүнүн суммалары кошулат. Ал эми токтун күчүн чыңалууларга багытталсак, u бөлүнгөн r барабар чыңалуу бөлүнгөн каршылыктын биринчи нерсенин каршылыгы өткөргүчүнүн, ал эми u бөлүнгөн r2 экинчи өткөргүчтүн каршылыгы деп жазып алабыз. Бул учурда чыңалуу u1 барабар u2 барабар болот. Анда анын каршылыктары 1 бөлүнгөн r барабар 1 бөлүнгөн r1 плюс 1 бөлүнгөн r2 деп жазып алабыз. Эми өткөргүчтөрдү удалаш туташтыруу, өткөргүчтөрдү жарыш туташтыруу деп белгилеп сүрөттөн көрүп турабыз. Өткөргүчтөрдү удалаш туташтырууда токтун күчү чынжырдын ар кандай бөлүгүндө бирдей болорун билдик. Ал үчүн i барабар i1 барабар i2 деп жазып алабыз. Андан кийин удалаш туташтырууда чыңалуу өткөргүчтөрдүн суммасына барабар. Же болбосо u барабар u1 плюс u2 деп жазып алабыз. Ал эми өткөргүчтөрдү удалаш туташтырууда чынжырдын каршылыгы чынжырга туташтырылган баардык өткөргүчтөрдүн каршылыктардын суммасына барабар. R барабар R1 плюс R2 деп жазып алабыз. Эми балдар биз жарыш туташтырууга көңүл бөлсөк, жарыш туташтырууда чынжырдын баардык бөлүгүндө ток күчү бирдей. Ал үчүн U1 плюс U1 барабар U2 чыңалуулар, кечиресиңер, ал эми токтун күчү чынжырдын баардыгында ток күчү эмне болуп атат балдар? I барабар I1 плюс I2ге барабар болуп жатат. Ал эми жарыш туташтырууда эгер каршылыктары бирдей болсо, R барабар R1 бөлүнгөн 2 болот. Эки өткөргүч жарыш туташтырылса, жалпы каршылыкты аныктоочу формула 1 бөлүнгөн R барабар 1 бөлүнгөн R1 плюс 1 бөлүнгөн R2 деп жазып алабыз. Эми удалаш жана жарыш туташтыруунун турмуш тиричиликте күндөлүк жашообузда колдонулушу. Ёлка менен үтүк, фендин сүрөтүн көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү балдар? Удалаш туташтырууда эки арыктагы суу келип туруп, бир жерге чогулуп, бир розеткага сайылып атат. Ал эми жарыш туташтыруунун өзгөчөлүгү фен менен үтүк барып, экөө эки арыктан барып, бир арыкка кошулгандай болуп көрүнүп турат. Эми бул жерде жарыктандыруу үчүн жана турмуш тиричиликтерде колдонулуучу куралдарды иштетүүдө колдонулуучу тармактагы чыңалуу бизде 120 вольт жана 220 вольт болот. Ошондуктан электр лампаларын жана турмуш тиричиликте колдонулуучу үтүк, фен, ёлка жана башка ушул сыяктуу электр куралдарын 120 жана 200 вольтко эсептеп жасап коюшат. Удалаш анан жарыш туташтыруу. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, мен ойлойм балдар, өткөргүчтөрдү удалаш жана жарыш туташтыруу боюнча түшүнүктөргө ээ болдуңар деп. Эми жогоруда келтирилген закон ченемдүүлүктөр удалаш жана жарыш туташтырылган баардык өткөргүчтөргө таандык болот. Алар керектөөчүлөрдүн түрүнө же санына карабастан баардык учурда пайдаланылат. Көрсөтүлгөн закон ченемдүүлүктөрдүн маанисин 10-класска барган учурда кеңирээк окуп билим алабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.